Темирбек азыр 40 жакын функцияларды аткарат. Гүлөт, кайыкарын көрсөтө алат, таңгалганын көрсөтө алат. Темирбекти жасаганга 2 жылдай убакыт кеткен, 3 миңден ашык доллар каражат жумшалган. Темирбек азырынча кичине тентегирээк, жаш болгондугунан үчүн анча мынча функцияларды аткарбай да коюшу мүмкүн. Left arm stop. Right arm stop. Кыргызстандагы эң алгачкы бул роботту Ататүрк Ала Тоо университетинин бүтүрүүчү студенти Чыңгыз Досу Өкөлүп кураган. Бул роботубуздун аты Темирбек дегенбиз. Темирбек неге Темирбек? Бар жагым бар темир, ошон үчүн Темирбек. Там что-то оторвалось, по-моему, или куда-то засел. Чыңгыз үчүн роботтун тулку боюн кураштыруу кыйыныраак болгон. Дене бөлүгү моторлорду айландыруу, колдорду ошол аябай оор болду. Баш жагы, бети оңой эле. Жана программдык части. Жакшы бир функциялардын бири бул камерасы бар. Камерасы бул кызыл цветке реагировать этет да, ошо кызыл цветти алдына келтирсек, ондай ошо кызылды ээрчип кете берет. Букадай да. Ошондой жасалды. Роботтун айрым тетиктерин Кыргызстандан сатып алышкан, калгандары Түркиядан, Европадан алынып келинген. Мына гүл атат. Могу азыр гүлгөн эмеси, сет япсана. Сет? Evet, сет. Өйдө ылдый. Вот, бул грустный команда чүмө калса ушундай болуп калат. Чыңгыз бүгүн дипломдук ишин дал ушул робот боюнча жактап жатат. Кичине сөз укпаган тентегирээк Темирбеги комиссия алдында уят кылбай, Чыңгыз дипломдук ишин ийгиликтүү жактап алсын дейли.